Big Dog 4 буттуу робот аскердик колдонуулар үчүн оор жүктөрдү көтөрө ала турган катаал чөйрөлөр үчүн иштелип чыккан. Big Dog укмуштуудай туруктуулукту жана мобилдүүлүктү көрсөтүп, робот технологиясындагы олуттуу прогрессти көрсөттү. Batman 2 буттуу гуманоид робот негизинен химиялык заттарга чыдамдуу аскердик шаймандарды жана коргоочу кийимдерди сыноо үчүн колдонууга багытталган. Atlas роботу бул дагы 2 буттуу гуманоид робот издөө, куткаруу, навигация жана объекттерди же шаймандарды манипуляциялоо сыяктуу ар кандай тапшырмалар үчүн иштелип чыккан. Atlas укмуштуудай шамдагайлык менен эпчилдикти көрсөтүп, роботтор жасай ала турган нерселердин чегин ачты. Spot 4 буттуу робот коркунуч жараткан адам баргыс жерлерге барып текшерүү, байкоо жана алыстан иштетүү сыяктуу ар кандай колдонмолор үчүн иштелип чыккан. Бул робот өзүнүн шамдагайлыгы, мобилдүүлүгү жана татаал чөйрөлөрдө иштөө жөндөмдүүлүгү менен белгилүү. Boston Dynamics Atlas роботунун жаңы 001 деген моделин дүйнөгө тааныштырды. Бул гуманоид роботтордун жаңы мууну дүйнөдөгү ар кандай колдонмолор үчүн иштелип чыккан. Бул жаңы робот мурдакыдай гидравлика ыкмасы менен эмес, толук электр менен иштеген робот болду. Бүгүнкү күндө Boston Dynamics роботтордун мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүүнү, жакшыртууну жана практикада пайдалуу жаңы жолдорду изилдөөнү улантып, роботехника платформаларынын мүмкүнчүлүктөрүн жана колдонмолорун кеңейтүүдө. Boston Dynamics роботехника тармагында мүмкүн болгон чектерди тынымсыз түртүп, роботтор адам жашоосунун ар кандай аспектилеринде барган сайын маанилүү ролду ойногон келечекке жол ачып, дүйнөдөгү роботехника инновацияларынын алдыңкы орундарына ээ болду. Ушундай жана башка кызыктуу чыгарылыштарды өткөрбөй көргүңүз келсе, сөзсүз каналга жазылыңыз. Эмки чыгарылышка чейин сак саламатта болуңуз.